интернет желелеринде ушул жоолук маселесине каршылык кылган мугалимдер менен талашып тартышып интернетте аябай дүрбөлөң болду да. Дагы деле болуп атат бул нерсе. Бул маселени өзү негизи сизге чейин же бизге чейин эле ушул бизди жек көрүп аткан кээ бир тактырлар дейбизби, кээ бир билими барлар дейбизби, ушулар алдын алып эле ушул маселени чечип, ушул ишке бизди жолотпой эле койсо болмок эле да. Ансыз деле көтөрө турган темалар толтура Кыргызстанда. Бирок ушул маселени ызычуу кылбай эле жөн эле чечип койсо болбойт беле. Адепсиз, этиканы билбеген, динди да билбеген, адам укугун ошо тоготпогон бир мындай аерде отурган мыйзамды сыйлайбы деги. Мыйзамды сыйлабайт, эч качан мыйзам керек эмес, эч кимди эле жаман көрүп, анан кеткиле, тиги бу деп түрткүлөп биздичи. Буну мындай адекватный адам буну көрүп атат, ызычуу ким кылганчы. Анан комментарий окусак элдердин баары неме? Комментарийлер эл бизди колдоп атат. Экшинде деп. Анан өздөрүн шармелеп ошо жана базар турган, баардык турабы жана огон талаага бардык. Өздөрү эле өздөрүн шармелеп, ызычуу кылган өздөрү. Биз болгону баратабыз. Суроо берди. Анан элге алып чыкпасак эмне болот? Элге алып чыкпасак арыз жазып койсоң, баары жакшы, сен жалган айтып атасың деп жауап коюп атпайбы тымызың. Элге алып чыккандан куркуп экен, интернетке чыгарба деп сураматат. Ушун кийип келген форманы сактабагандар өтө көп. Мен көрүп форманы сактабагандар өтө көп. Форма сакталган мектептер өтө көп экен. Шаарларда деле, айылдарда деле. Бирок именно жанагы жолукчандар форманы сактайт экен көбүрөөк. Көйнөк үзүнүккө кеткен. Именно ошо жолук элестет да. Эмне десе бириктүү форма ошол эле жанагы шынтуу. Бириктүү форма деген шынтуу. Ал бириктүү форма милдеттүү эмес. Сунушталат. Ассаламу алейкум, урматтуу Бестен YouTube каналдын көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы акыреттик достор. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Жалал Абад областында Жалал Абадтан чыккан биздин дайым активдүү маселелерди көтөрүп жүргөн укук коргоочу Кубанычбек Бакиров менен ушул жерде түз эфирден сүйлөшүп отурабыз. Бул жерге келгенибиздин максаты эмне десек, коомчулукта болуп аткан эң көйгөйлүү суроолорго жооп алып кетип эле. Андыктан Кубанычбек экеге сөз берели. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Алла разы болсун. Ушул маселени коом үчүн, эл үчүн керек маселени көтөрүп жатканыңыздарга ошо иншалла суроолорго даярбыз. Рахмат эге. Ушундай убактыңызды биз үчүн бөлүп, ушул суроолорубузга жооп берип коюн, Кыргыздын келечеги үчүн кайдыгер карабагандыгыңыз үчүн сизге чоң терең ыраазычылык алдын ала. Анда мен убакыттан уттурбайын дагы суроолорго өтө берейин эке. Көптөн бери интернет желелеринде жоолук маселесинде көп чыгып турчу элеңиз. Бирок акыркы учурда азыраак көрүнүп калдыңыз. Эмне себеп болуп атат? Неме бир айдан ашып калды ошо. Акыркы жолу биз Токтогулду тартканбыз. Андан кийин Кара Сууну тартканбыз. Акыркы жолу Кара Суу менен Токтогул тартканбыз да. Бир айдан ашып калды ошо. Негизи эмне себеп болуп калды? Кайруулар салыштырмалуу азайды, кайрууларчы токтогон жок, бирок кысымдар кайруулар болуп атат. Менин оюмча ошо кайруулардын азайгандыгы ошол кээ бир окуучулар бизге кайрылгандан коркушат да, ызычуу болуп, анан мугалимдерге сөз тийип, анан ошо мугалимдердин кысымы өчөшүп, кысым кылганын коркот деп ойлойм, ошон үчүн кайрылбай атат. Анан экинчи маселе, анча-мынча мугалимдер балким ошо ызычуу интернеттен ушул маселеден коркуп кичине мындай токтоп калды окшойт да. Кичине салыштырмалуу. Жалпысынан бирок кысымдар токтой элек, жалпысынанчы токтой элек жерлерде, мектептерде, жогорку жерлерде болуп келет. Ушул сиз көтөрүп аткан көйгөйлөргө билим берүү министрлиги эмне үчүн реакция кылбай атат? Эмне үчүн чара көрүп, биз мисалы ачык далилдерди интернетке чыгарып аттык. Ачык далил, себеби видео, аудио далилдерди элек билим берүү министрлигине жөнөтүп аттык. Интернетке да чыгып аттык. Билим берүү министри ачыктан ачык чара көрбөгөн аз келгенсип, аны жаап жашырып атат дагы. Каттарында сиз арызыңызда көрсөткөн укук бузуулар орун тапкан жок. Тескерисинче
сиз мектептерге барып мектептердин тынчын бузуп атасыз. Сиз эми кичине нарак бирок караштырып, тескерисинче бизге жардам берип кызматташың деп ошентип кат жазып атат. Керек болсо даже түз эфирде ошо билим берүү министринин орун басары айтып атат. Бул кубанычтагы анча маалыматтар кичине жалган неме кылып атат, провокация кылып атат. Кичине маалыматтар текшергиле деп депутаттар айтып атат. Тескерисинче бизди жаманаттык кылып атат да. Демек бу жерде чара көрбөгөн себеби демек алар ошол мыйзам бузган адам укуктарын тебелеген мугалимдерди демек ошол кылган укук бузууларын колдошот. Балким алардын тапшырмасы бар, билбейбиз. Демек көз караштары бир. Демек аларга ушул мыйзам бузулуп аткандыгы буларга бул нормалдуу көрүнүш да. Именно өзгөчө ошо мусулман окуучулардын жана жол салынган мугалимдердин укугун бузулганын булар каалашат. Жана аларды шарменде кылып, алардын чукуп, алардын укук бузууларын ачышын каалашпайт да. Каалашпаган үчүн ошо анча жерлерде мугалимдерди уюштуруп, Кара Сууда 5 мектептин мугалимдери, Базар Коргондо 60 мугалим, Барпыда 1 мектептин мугалимдери, Ташкөмүрдө, Ысык Көлдө 3 мектептин директорлору үстүнөн арыз жазышкан. Террорист, игыл, ана мектептер бастырып кирди. Бизде ошо биздин агайлар жүрөк кармап, скорый алып кетти, сабактар үзүлүшкө учурады деп курдомат арыздар да болгон. Ошо билим берүү министри уюштурган деп эле эсептейбиз. Ошо билим берүүнүн чара көрбөгөн себеби аларга демек мыйзам керек эмес. Алар мындайча айтканда биздин конституциялык түзүмгө ыраазы эмес. Демек ошо мусулмандардын кандайдыр бир карата бир көз караштар түз эмес да. Буга ошо мугалимдер дагы анан жогорку билим берүү министрлигинде дагы ошондой көз караштагы адамдар бар деп ойлойм да. Балким аларды ошого түрткөн, колдогон, каржылаган бир кандай күчтөр да бар деп ойлойбуз. Ошо. Бул маселелерди үчүнчү суроом аке. Бул маселелерди кантип чечсек болот эми? Эми маселе эмнеде болуп атат? Маселе ошол мектептерде, ошондой эле жогорку окуу жайларда, Кыргызстан ар бир бурчунда мектептерде ошол акыркы мезгилде, акыркы жылдары жол салынган кыздар көбөйүп баратат да. Кээ бир мектептерде быйыл жол салынгандар бар. Ошолорго ошол жол салынганын, намаз окуганын мугалимдер жактырбай атат да. Жактырбай атат. Мыйзамда тыйуу жок. Демек маселе мыйзамда эмес. Устав, бирдиктүү форма деген ал шылтоо эле. Бирдиктүү форма деген токтом кабыл болгону 6 эле жыл болду. Бул кысымдар илгертен болуп келген да. 2009-жылы эле Жамал Фронтбеков айтып атат. Мага жол кысымдары жөнүндө 10 000 кайрылуу келди деп. 2009 эле. Анда бирдиктүү форма деген түшүнүк жок эле. Уставда да бул шылтоо эле. Чынчына келгенде себеби ошол мугалимдерге жолдушан кыздар жакпайт. Силер арабтар туруп атасыңар, анан силер жүйдө атасыңар тиги бу. Демек анын жеке көз карашы гана болуп атабы? Демек ошо жеке көз карашын кыянаттык кылып, мыйзамды бузуп, кызматында өзүнүн жеке көз карашын басымдуулук кылып туруп, үстөмдүк кылып туруп, кызматына аралаштырып атабы? Бул 100% мыйзам бузуу. Демек ошо көз карашына маселе. Демек көз карашын кантип өзгөртөбүз? 50-60га чыгып калган адамдардын көз карашын өзгөртүш өтө кыйын. Демек ошол качан бул токтойт? Демек ошолор пенсияга кетиш керек. Пенсияга кетип өзү менен өзү болуп калыш керек. Же болбосо буну ошол билим берүү министрлиги тарабынан, өкмөт депутаттар тарабынан буну постоянно көзөмөлдөп, талап кылып, интернетке чыгарып, анан сырткары ошол эле мезгилде эл тараптан да буну көтөрүп, жерлерде мугалимдерди неме кылып, мындай буну жөн мындай көмүскөдө калтырбай, бизде көтөрүп турсак, коомго чыгарып турсак, анан билим берүү министрлигинен эми үмүт жок, ал чара көрөт депчи. Депутаттар башкалар талап кылып, чара көрүп турса, ошондо азайса керек. Анда дагы азайса тиги мугалимдер айла жоктон ыраазы болбогон абалда ушуну токтотуш мүмкүн, бирок баары ичинде жана көз караштар өзгөрүп кетет. Демек ошо көз караштар өзгөртүш өтө кыйын, ал үчүн бир өтө көп жылдар керек да. Ошо. Ушул иштерге жалгыз жетишип жатасызбы 4-сү суроо? Бизге эми алхамдулилlah акырындан жетишкен аракет кылабыз. Бизге кайрылар келет. Анан биз кайрылуу келгенде айтабыз да, бизге моундай маалымат бер дейбиз. Фамилия атын бер, тиги бул маалыматтар бер дейбиз. Анан арыздар жазабыз. Арыздар жазганы жетишебиз, убагында болбосо дагы. Ал эми бирок көлдөн кайрылат, Баткенден, Алайдан, Карагулжак, Нокат, Ысык Көл, Нарын, там Чүйдөн кайрылат да. Ошол жерлерге ысыгында барган жетишпейбиз. Ошол заматта кээде чалсаң, бар колуңан келген кылып ал дейт. Ошол замат бар үрүн келет да, бирок жетишпейсиң, тиги барганда шарттар болот. Бирок Токтогулга мисалы үчүн бардык. Кел, жаныма кел деди. Көрсө алыста тоодо турбай, ал бизди келбейт деген окшойт. Түнү бою бардык, түндө 3-тө жеттик, 4-тө жеттик, эртең менен 7:30 болуп калды, таң калды да.
барганда анан башкача сүйлөп калды. Ошо барганы ар бир мектепке барган жетишпейбиз. Ошол замат барып, ошол мусулман кыздын көңүлүн алып, буну эмне капа кылтасың деп ошол жерде интервью алып, сен кой булгунан туура эмес деп ошого барып жанынан коргон жетишпейбиз, бирок ошол кыздар жанынан коргону муктаж да. Бизге ошол жанына барган жетишпейбиз. Ошол гана бизде кичине мындай неме алсыздык болгон жер ошол. Так арыздары жазган жетишебиз, отуруп эле арыз жазып интернеттен жиберип коебуз. Жетишебиз ошогочу. Азыркы учурда аке депутаттык шайлоого бардыгы өзүнүн программасын тааныштырып, убадаларды тонна берип атат. Бул убадалар 5 жыл мурда да берилген, андан мурда да берилген. Эгер бул убадаларды бир мамлекеттин бир скалатына беките турган болсо, толук ашып кетсе керек эле. Азыркы учурда депутаттар үгүттөп жатып, биз барсак мындай кылабыз, андай кылабыз деп атат да. Эртең ушулар шайлоого барып, шайлоодон өтүп, депутаттык местада отуруп калса, ушул маселелерге ушулар кандай жардам бере алат? Азыркы талапкерлердин арасынан бир экөө үчөөсүнөн биз угуп жатабыз. Жолук маселесин чечебиз депчи. Алар буну айтууга эмне түрткү болду деп ойлойм мен. Алар депутаттар булар элдеги болгон маселени чечебиз деп баратат да. Демек, акыркы мезгилде интернетте да жолук маселеси көп чыкты. Демек, ошол убада бергендиги бул табигый көрүнүш деп ойлойбуз. Демек, кээ бир элдер кум төрү сурайт экен, кээ бир элдер көмүр сурайт экен, кээ бир элдер нан сурайт экен, кээ бир элдер бизге жолук чечип берип, намазды чечип берип, бизге мугалимдер жолубузга кысым кылбасын, биз билим алабыз деп ошону талап кылып атат. Демек, ошол элдердин муктаждыгын талабын чечип беребиз деп убада берген бул жакшы көрүнүш. Демек, бул ошол мусулманды адам катары көргөн, мусулманды эл катары көргөн ошол депутаттар экен. Биз ошол убадасына турууга Алла Таала жардам берсин. Ошол жерге барса, ошону чече алат деп ойлойбуз. Рычагы бар. Биз билим берүү министрине кире албай жүрөбүз. Акыркы жолу жайында турганда сизди кезекке коюп койдук, сөз министр киресиз деди. Бирок чакырбай атат. Билим берүү өткөндө бирөөлөр барды эле, билим берүү орун басары качты. Биз менен жолугудан качат. Өзгөчө камера менен баргандан. Демек, депутаттар барса, депутат министр чакырышы мүмкүн, кириши мүмкүн, прокурор кириши мүмкүн, депутаттын бул колунан келет. Жок дегенде сен эмнеге Паланчаевди чара көрбөй атасың? Мындай Паланчаев чара көрбөй атасың? Эмнеге деп туруп, конкретный ошо чара көрбөй атасың жок дегенде сурайт. Балким сессияда айтат. Балким ошону жумуштан алуу неме кылат. Демек, депутаттар бул маселени жылдырууга, чечүүгө мен оюмча бул мүмкүнчүлүгү бар да. Демек, биз үчүн, мусулмандар үчүн көмүр, кумтөр, алтын, суу, газдан дагы бизге биринчи динден кымбат, намазыбыздан кымбат эч нерсе жок. Буну бардык мусулмандар билет. Демек, бизге ошол биздин эң кымбат болгон биздин маселебизди чечип берсе, биз ага только сүйүнөбүз, дуа кылабыз. Популизм максатында айтса деле, биз ошо кийин барып ниетин түзөп, ошого сөзүнө турат деп ишенебиз. Ошолорго биз убада бербегендерге да биз ойлойбуз, алар убада бербесе дагы ошону чечет деп биз үмүт кылабыз. Жана депутат болгондон кийин да биз алардан сурайбыз кийинчи. Ошого мен оюмча чечсе керек деп ойлойбуз. Биз ишенебиз аларга. Ушул интернет желелеринде ушул жолук маселесине каршылык кылган мугалимдер менен талашып тартышып, интернетте аябай дүрбөлөң болду да. Дагы деле болуп атат бул нерсе. Бул маселени өзү негизи сизге чейин же бизге чейин эле ушул бизди жек көрүп аткан кээ бир тактырлар да эмеспи, кээ бир билими барлар да эмеспи, ушулар алдын алып эле ушул маселени чечип, ушул ишке бизди жолотпой эле койсо болмок эле да. Ансыз деле көтөрө турган темалар толтура Кыргызстанда. Бирок ушул маселени ызычуу кылбай эле жөн эле чечип койсо болбойт беле? Ошондой сөздөрдү биз угуп атабыз. Мисалы үчүн ошол мугалимдердин угабыз, ушуну ызычуу кыла берет, ушу жөн мектептерди барып эле камерага тартып эле ушу буга акча керек, буга подписчик керек, анан буга бир атактан керек, анан бул жөн ызычуу кылып атат, мектептерди баары жакшы, жок жерден эле ызычуу кылып атат дегендер болуп атат. Ызычуу кылбай деле чечсе болот депчи, интернетке чыгарбай деле чечсе болот. Булардын максаты жакшы эмес деп айткандар, анын ичинде мусулман адамдар деле айткандары бар да арасындачы. Негизи бул маселенин этек башынан балар билип кабардар эмес да. Башында биз буну интернетке чыкпай эле келген, арыз жазганбыз. 2019-жылы деле жазганбыз. Арыз жазганда арыздарга чара көрүлбөй келген. Билим берүү министри ошо айткандай эле жаап жашырып келет. Чара көрбөйт, сиз айткан нерселер аныкталган жок. Чара көрүүгө эч кандай негиз жок деп эле келет да. Сиз жалган айтабыз дегендей кылыпчы. Бул бир арыз
бизде бир гана жол бар да, арыз жазабыз. Арыздардын пайдасы тийбей атат. Ачык эле азыр күнгө чейин принцип түрдө чара көрбөй атат. Бир. Анан эмне кылдык биз? Анан биз интернетке кантип чыгып калдык? Биз эми бардык бир немеге интервью алайлы деп барсак, өзүбүздү пошел на дедик, күч колдондук. Анан интернетке өзүнөн өзү эле чыгып кетти да. Анан биз билбедик. Мынчалык интернетке чыккандан кийин Базар Коргон, Сузак, Барпык, Кара Суу интернетке чыккандан кийин, интернетке чыкканда да биз кантип атабыз? Биз мектепке барып атабыз, өзүбүз тааныштырып атабыз. Мен укук коргоочумун. Мен жаранмын, мектепке кирген акым бар. Сизден суроо менен бар, болду. Бизге ушундай кайрылуу келип атат. Ушу жолукка кысым болуп атыптыр. Сиз кысым болуп атыптырсыз. Мектебиңизде мугалимдериңиз кысым болуп атыптыр. Ушул эмне негизинде болуп атат? Ушуну биз айтып бересизби, же кысым болбой атабы, жалган сүйлөп атабы десек, болгону суроо эле берип атабыз. Кайрылып атабыз. Суроо берсек эле өзүнөн өзү ызчуу болуп кетет да. Силер кирбегиле, түртүшүп, сен анан тиги бу мектепке кирбе, мен ачык эле уруксат бербейм, мен жакпайт, мен каршымын деп байкасаңар, биз барсак суроо гана берип атабыз. Биз атака кылбай атабыз, сабактарга кирбей атабыз. Биз болгону суроо берели деп эле жанына келе албай атабыз. Жолотпой, кууп, түртүп, кыласаңар ызчуу ал тараптан болуп атат да. Түртүшүп бизди. Болбосо кел кайтан келдиңер. Укук коргоочу, жакшы экен, эмне маселе? Паланча маселе келдик, ошондой болду. Мага 2 күн убакыт бергиле, мен тактайм, анан сизге жооп берем, арыз таштап кеттиңиз, болду жооп берем. Эгер чара ошондой кысым болгон болсо, мен сизге чара көрөмүн, болду, жакшы барыңыз деп койсо, бүт эле. Ошондой жол менен чечүүнү каалап айтат. Ошо ызчуу болгондордун баарын карасаңар, адепсиз, этиканы билбеген, динди да билбеген, адам укугун вообще тоготпогон, бир мындай айырда отурган мыйзамды сыйлайбы деги? Мыйзамды сыйлабайт эч качан, мыйзам керек эмес эч кимсине. Мындай ал жерде отурган эч татыксыз адамдар байкасаңар, биз болгон суроо эле берип атабыз да, ошо Токтогулда деле, Кара Сууда деле, ошо жана Базар Коргондо деле суроо эле берип атабыз. Ага, эске суроо менен келдик, маселе чечилбей атат, ушуну качан чечип бересиз деп эле келсек, жаман көрүп, анан кеткиле, тиги бу деп түрткүлөп биздичи. Буну мындай адекватный адам буну көрүп атат, ызчуу ким кылганчы. Анан комментарий окусак, элдердин баары неме? Комментарийлер бүт эл бизди колдоп атат. Чындап эле депчи. Анан өздөрүн шармедак, ошо жана Базар Коргонго бардык турабы, жана Оган талаага бардык. Өздөрүн шармендак, ызчуу кылган өздөрү. Биз болгону барып атабыз, суроо берип атабыз. Анан элге алып чыкпасак эмне болуп атат? Элге алып чыкпасаң, арыз жазып койсоң, баары жакшы, сен жалган айтып атасың деп жаап коет атпайбы тымызын. Элге алып чыккандан коркот экен, интернетке чыгарба деп сурангандар бар. Интернетке чыгарба, сен интернетке чыгарба, мугалимдер, директорлор, райондук билим берүү бөлүм башчысы интернетке чыгарбай эле койчу укам. Мен жөн эле чечип берем. Мага бир ооз эле айтып кой деп бар, мындай акыл эси бар, адекватный, андай жетекчилер бар. Алар интернетке мадanyаттуу. Алар интернетке чыгарбайбыз деле. Көп немелер интернетке бир 10дон 2 эле бөлүгү чыгат да. Көбү телефон чалганда эле болду, укам болду, мен түшүндүм. Кээбилери арыз жазганда эле токтойт. Интернетке бир ошо жана туура эмес өзүн көрсөтүп алган, бизге кысым көрсөткөн, бизге каршылык көрсөткөндөр гана чыгат да. Анан жакшы жерлер да болду. Мисалы үчүн биз барганда жок, эч кандай кысым эмес, мен каршы эмесмин деген мектептер да болгон. Алар интернетке чыккан жок аларчы. Алар чыгарсак, алар чыгарба деткен, сен эмнеге алинде мусулмандарга болуш атасың деп кесиптери жактырбайт экен. Ошого интернетке чыгарбай койсо да чечсе болот эле, эгер билим берүү министрлиги, райондук билим берүү бөлүм башчылары арызыбыздын чалууларын негизинде эле чара көрүп, токтоткула. Ошол 2 кыз жолук салынып атыптыр. Ошону жөн эле койгулачы. Ушу ызчуу кылбай эле жөн эле койгулачы деп, жок дегенде чара көрбөсө да, сөгүш бербесе да, ушу жөн эле койгулачы, ушу деп бир ооз айтып койсо жөн эле коет да. 2 кыз, 5 кыз ашып кетсечи. Ошо жолу эмне бир жериңе кирип атабы деп, ошолор чара көрбөй аткан үчүн али жоктон коомго чыгарып атабыз. Коомго чыгарып атабыз, жок дегенде коом көрсүн. Жок дегенде ком билсин деп атабыз. Ком билсе эртең ком деле, демек мектептерде кыздарыбызга ушундай укугун бузуп атыптыр да деп эл дагы кичине билет. Элдер эртең бир жыйынтык чыгарат. Элдер депутаттан сурайт, балким айылдашы бир мугалимден сурайт, сен ушундай кылбай атасың деп, балким бизге дуа кылат, балким бизге бир фикир айтат, сунуш айтат, ушундай кылгыла депчи. Эми биз алсыздык кылып атабыз да, эми эл чечип бергиле, эл көргүлө, мынакей силерге ушул маселе чечилбей атат деп атабыз. Элдер пикирин айтат, сунушун айтып атат, колдогондор болот, дуа кылгандар болот. Эми жок дегенде ушуну чечилбесе дагы толук кандуу 100%. Биз жок дегенде коомго алып чыгып, жок дегенде көрсөтөбүз да, жок дегенде коом жыйынтык чыгарсын. Кийинки шайлоолордо ушул өзүбүздү мусулмандарды, элди укугун бузбай турган адамдар шайлайлы
деп балким эл бир жыйынтык чыгарат деген, жок дегенде балким интернетти көрүп туруп депутаттар эле чара көрөт атпайбы? Интернетке чыккандан кийин депутаттар жан атышып, интернетке чыгып атат го, эмне сен чара көрүп атасың деп сессияда айтып атат. Буну чыгарганын пайдасы тиеп атат да. Анан бизге окуучулар сурадык да бизчи. Неме кандай болуп атат силерде, кандай болуп атат десек, агай, сиз жанагы базар курган тияк бияктар интернетке чыгарганыңыздан кийин эжекелер унчукпай калды, директор унчукпай калды. Сиз интернетке чыккандан кийин бул пайдасы тийди дегендер болду да. Ошол интернетке чыккандагы бул көп мугалимдер Кудайдан коркпосок, булар интернетке чыгып өзүнүн чыныгы жүзүн, чыныгы мыйзамды сыйлабагандыгы, мусулман элин сыйлабагандыгы, мусулман элин адамды көтөрүп катар көрбөгөндүгү, жаш кыздарды зулумду кылгандыгы элге чыгуусун, элге шарманда болуусунан коркут экен да. Кудуш интернетке чыккан үчүн базар кургондо карасуда мугалимдер митингге чыгышкан. Интернетке чыккан үчүн алар айткан жок. Интернетте элдер буну ташпараңга алыш керек, булар сабатсыздар деп комментарийлер диге чыдабай, жаны чыдабай алам кылып интернетке чыкты да, митингге чыгышты да. Демек булар көрдүңөрбү, биз канча неме митингге чыкпады дагы, демек элдин бөлүшүүсү, комментарий жазуусу, анча видео кайрылуу жасагандары бул элдерге, мугалимдерге кадимкидей неме кылат экен, таасир берет экен да. Демек билим берүү министри прокуратура таасир бере албайт да, демек эл сөз таасир берет экен. Демек ушу интернетке чыгуусу менен биз элге жеткирип атабыз. Элде акыл эси болсо, кам пикири болсо, алар эмне кылайлы, Кубаныч акам эмне кылайлы деп бизге кайрылат. Демек интернет аркылуу көпүрө болуп атат дагы. Биз ошо элден ошол аркылуу бир жардам алабыз да. Демек бул интернетке чыгуусу өзүнөн өзү келип чыкты дагы, бул бизге пайдасы тиеп атат, маселенин чечилүүсүнө. Анан бизде Кудай күбө, атактуу болуу, бонус алуу, подписчик көбөйтүү деген максат жок. Алхамдулиллах биздин рызкыбыз бар. 16 жылдык адвокаттык юридикалык тажрыйбабыз бар. Кудайга шүгүр эле, ачкан эмеспиз. Аллага шүгүр, биз анын эч кандай андай кызыкчылыгыбыз жок. Ошо. Акыркы суроом. Бүгүнкү мектеп окуучулары каалагандай, кыздарыбыз тагыраак айтканда, кыздарыбыз каалагандай кийингенге укугу бар да. Биздин мамлекетте туурабы? Мына ошого кандай деп айтат элесиз? Каалагандай кийинсе болобу? Ооба. Бул уже мен оюмча элдерде түшүнүп бүттү окшойт. Муну мугалимдер айтып аткан устап, бирдиктүү форма деген нерселер бул жоолукка тийип салбайт. Өзү негизи мен ошо бул талашсыз маселе уже ачык, элдер баары билип бүттү. Мектепте жоолукчан келүүгө, анан кээрлер айтат да, бул бетин бекитип алып келип атат дегендер болду да, жана жалганчыларчы, ошо билим берүү министри орун басары деле болду. Окуучулар беттерин бекитип келип атат, кара кийинип келип атат, андайлар бирөөсү да факт жок. Бир да факт жок. Мен канча мага кайрылуу болду, бардыгында кыздар ак кийинишип, жүзүн ачык эле кылып келип, жүзүн ачык эле. Жүз ачык эле. Болгон ал ошо жаманатты кылышып атат, ошо бир. Анан ошол именно жүз ачык кылып келгени деле, ошол ак кийип келе, кара кийип келе мыйзамда тыюу салынбайт. Демек, кайсыл мектепте маселе жаралса, ошол сураш керек. Ата-эне солобу, эжек окуучу солобу, ошол жанагы ака солобу, ким солбосун, тыюу салынабы деп сурайт. Тыюу салынса, көрсөтүп бериң, каерде тыюу салынат деш керек. Тыюу салынат деген бир да көрсөтө албайт мугалимдерчи. Хиджабчан келүүгө тыюу салынат деп көрсөтө албайт. Бир да мугалим көрсөтө албайт. Мыйзамдарда маселе жок. Маселе караңгы, сабатсыз мыйзам сыйлы мугалимдер болот. Алар кыйтыр, алар кантет? Уставда жоолук дегенди көрбөй атам. Көрсөтүп берси, жоолук дегенди, жоолук салынып келсе болот дегенди көрсөтүп берсең, мен сага уруксат берем дейт. Кыйтыр да бул чек. Конечно, жоолук уруксат деп салынбайт, жоктан таппайсың. Айда өтүк менен келсе болот деген таппайсың, кыйтырчылык кылат. Ошон үчүн жок, эже, сиз айтып бериң, сиз жоолукка тыюу саласызбы? Демек, жоолук менен келүүгө тыюу салынат деген көрсөтүп бериңизчи. Бир. Анан сиз мага кагаз жүзүндө болбойт деп жазып бериңиз. Ошондо гана мен жоолукту чечип келем деңиз. Ошо кагаз жүзүндө бир да мугалим жазып бере албайт. Себеби жалганчы, эки жүздүү, кыйтыр. Ошо анча кагазда жазып бербейт бир да директор. Өтө кыйтыр. Кыздарды бекитип алып эле бир кабинетине кысым кылат. Ата-эне бир активист келсе, блогер келсе, ошо жерде эле мындай түлкү болуп алат да, болду. Укугу бар, эч ким тыюу сала албайт. Ким тыюу салса, бизге кайрылсын. Анан бизге жер-жерлерде ошо бизге көмөктөшкөн, кызматташкан активдүү активисттер керек, активдүү мусулмандар керек сөзсүз түрдө. Ойгоктор, кайдыгер эместер керек жер-жерлерде, алыска региондордо. Тагыраак айтканда, кааласа мини юбка, кааласа жолук, кааласа узун көйнөк кийип барганга укугу бар. Ооба, ошо именно биз бир мектептин кыска юбка кийген кыздар бар. Шым кийип келген, форманы сактабагандар өтө көп. Мен көрүп, бир форманы сактабагандар өтө көп.
форма сакталган мектептер өтө көп экен. Шаарларда деле, айылдарда деле. Бирок именно жанагы жолукчандар форманы сактайт экен көбүрөөк. Ак көйнөк, узун эпке кийет экен. Именно ошо жолук эле салат да, эмне десе бириктүү форма, ошо эле жанагы шылтоо. Бириктүү форма деген шылтоо. Ал бириктүү форма милдеттүү эмес, ал сунушталат. Ошо салына берсин, эч бир кыз коркпосун. Мугалимдерден коркпосун, алар бир жөнөкөй эле бир кызматкер. Мугалимдер кимден коркот? Мугалимдер активисттерден коркот, прокурордун чакырдан коркот, блогерлерден коркот, активисттерден коркот, билим берүү министри районунан коркот, үйүсүнөн арыздансаң коркот, акимден коркот. Алардын мугалимдер көп адамдан коркот. Алар бир гана коркпойт, бечара окуучу кыздан коркпойт. Ошо бечара окуучу кызга гана алы жетет. Мен бардыгын айткан жокмун. Акыл эси жайында бирөөнүн укугун бузбаган мугалимдер бар. Бирок мен айтып аткан сөздөр бир гана ошол динди, укукту сыйлабаган мугалимдерге гана тиешелүү. Ошого гана тиешелүү. Рахмат Кубанычбек аке. Биздин ушундай чакан каналыбызга маек берип, өзүңүздүн мыйзамдуу түрдөгү укуктарды кыздарыбызга болгон, коомчулугубузга болгон ой пикириңизди бөлүшкөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Урматтуу туугандар, бүгүнкү эфирибиз ушуну менен жыйынтыкталды. Бүгүнкү эфирибиз укук коргоочу Жалал Абадтан болгон Кубанычбек Бакиров болду. Эгер мектептерде ушундай дагы проблемалар, ушундай көйгөйлөр болуп аткан болсо, албетте Кубанычбек Бакировго кайрылыңыздар. Биз комментарийлерден номерлерди суразаңыздар беребиз. Биз китептей ачыкпыз, мыйзамдын төрүндө сиздердин укуктарыңыздарды коргоп, жардам бергенге дайым даярбыз. Ишиңиздерге ийгилик.